Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Hormatly musulmon tuğanım, bugündagi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelgen hadislerden qatarın toluktab ötöbüz. Bugünkü toktolup ötücü hadisimiz bu tömöndögüçü olmakçı. An Huzayfete radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Huzayfe, ondan Allah Taala razı bolsun, aytat. Allah'ın elçisi, Allah tınçlığı jana Allah'ın maktoosu bolsun, aytты. La yadkhulul cennete nammamun ve fi rivayetin qattatun. Uşakçılar beyişe girmeydi. Bu hadiste İmam Muslim ve İmam Bukhari çıkargan sahih hadislerden qatarında. Bu hadiske kısaca düşündürme ayta turgan bolsok, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamların arasında buzukluk kılууну көздөп, adamların ынтымагын бузуу үчүн, adamlarga ziyan берүү үчүн, adamların ортосун жарыш үчүн сөз ташыган ушакчыны бейишке татыктуу эмес экени тууралуу кабар берип атат. Анын эртең кыяматтагы жазасы ошол кылган ушакчылыгы үчүн эгерде мусулман болгон болсо, дозокто ошонун азабын чегип, мына ошонун жазасын алып, андан кийин бейишке татыктуу болуу тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Албетте, урматтуу мусулман туганым, бул ушак айтуу динибизде чоң күнөөлөрдүн катарында. Аллах Таала бул ушакты бизге арам кылган. Жана ошондой Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде бул ушакчылык чоң күнөө экендиги тууралуу бизге кабар берген. Анткени бул ушакчылык адамдарга же жамааттын ортосуна бир бузукулук пайда кылып, аларды ажыратыштык, алардын ынтымагын бузуу болуп эсептелинди. Мындай нерсе кылыштык биздин динибизде тыюу салынган. Бул нерсенин чоң күнөөлүү экендигинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадистеринде баяндайт. Ан Абдуллах ибн Аббас радiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas, андан Аллах Таала разы болсун, айтат. Марра Наби саллаллаху алейхи ва саллям би кубурайни. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки мүрзөнүн жанынан өтүп баратып мындай деди дейт. Башка бир риваяттарда келет, бул эки жаңы коюлган мүрзө болчу деп. Иннахума ла юаззабани. Чындыгында бул эки мүрзө ээси азыр азапталып жатат. Ва ма юаззабани фи кабирин. Алар өздөрүнүн оюнда бул кичинекей эле күнөө деп ойлогон дейт. Чоң күнөө эмес деп ойлочу дейт. Бирок Аллах Тааланын астында бул аябай чоң күнөөлөрдүн катарында эле. Алар ал нерсеге маани бербейт эле. Ал нерсеге кам көрбөйт эле дейт. Анын биринчиси вамма ахадухума факана ла ястатиру минал баули. Ал эми алардын бирөөсү зара кылган кезде зарасынан тазаланбайт эле. Эгерде кажетин өтөй турган болсо, анда зарасынан сактанбайт эле. Денесине ошол зарасына тийип калышынан этият болбойт эле. Же зара кылгандан кийин эгерде ошол зарасы тийип кала турган болсо, ал кийимин тазалап жуубайт эле. Ал эми экинчиси болсо адамдардын ортосунда ушак таратып жүргөн адам эле. Ушакчы киши эле. Зыян жеткирүү максатында адамдардын ортосун келишпестикти пайда кылып, аларды бири-бирине жек көрүүнү пайда кылып, бири-бирине кайраштырып, адамдар бири-бирине жек көрдү кылдырып, бири-бирине көрө албастык, бири-бирине хасад пайда кылдырып, алардын ортосун бузуп, ушундай ушакчылык таратып жүргөн киши эле деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул кабыр азабына себеп боло турган чоң күнөөлөрдүн катарында экен. Албетте, бул кабырда жаткан эки киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөн сахаба кишилерден. Алар намаз окуйт эле, садака берет эле, жакшы иштерди кылат эле, тахажжуттарды окуйт эле. Бирок ушуга карабастан бирөөсү зарасынын нажасатынан сактанбайт эле. Ал эми экинчиси тилин сактабайт эле, ушак таратат эле. Ушул себептен чоң бир азапка душар болуп отурат. Урматтуу мусулман тууганым, биз дагы эгерде бирөөлөрдү ушак кыла турган болсок, бирөөлөрдү тыйбат кыла турган болсок, биз окуган намазыбыз менен, кылган жакшы иштерибиз менен биз сыймыктанбайлы, мактанбайлы. Анткени
Пайғамбар салам айтқанда, мына екі мүрзөдө жатқан екі кишинин абалын баяндап бергенде, биз дагы ертең ушул акыбалга түшүп калбайлы. Ошон үчүн тилибизди бул бирөөлөрдү гыйбат кылуудан, ушак таратуудан, ар кандай емиштерди чыгаруудан этият кылайлы. Жана ошону эле дагы бир эле ушак таратуу эмес, кулагыбызды дагы ар кандай ушак сөздөрдөн, ар кандай бузук сөздөрдү угуудан сакташыбыз керек болуп эсептелинет. Албетте бул азап, кабыр азабы, кабырда инсан жалгыз болот. Аябай караңгы болот ал жерде. Мына ушундай күндө кабырдын тардыгында ошо менен биргеликте эле кабырга дагы от жагылып калуусунан бизне коркушубуз керек. Албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи сүйлөй турган болсо, бул абадан алып сүйлөбөйт. Аллах Таала кабар кылган вахиден сүйлөйт. Биз бул кабыр азабына ыйман келтирип, андан кийин кабыр азабына себеп боло турган себептерден сактанышыбыз керек. Мунун бир себеби экен зарадан сактанбаштык. Экинчиси бул гыйбат кылуу, ушак таратуу дагы бул кабыр азабына себеп болот экен. Эртең кабырда тынч уктайын десеңиз, кабырда рахат алып жатайын дей турган болсоңуз, анда тилиңизди ушак таратуудан сактаңыз. Жана ошону эле дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул ушакчыларга катуу эскертет. Аллах Таала «Вавайлун ликулли хумазатил лумаза». Ар бир ушакчыга, тили менен адамдарды шылдыңдап, тили менен бирөөлөргө зыян берген, көзү менен зыян берген адамдарга, ушакчыларга вайыл тозоо болсун. Хумаза жана иш аракетин бирөөлөрдү шылдыңдап, бирөөлөрдү туурап, бирөөлөрдү кыйбат кылган адамга вайыл деген тозок болсун деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат. Жана ошону эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Вала тути кулла халлатин махин, хаммазин машшаин бинамим». Эй пайгамбар, сен ар кандай анткорлорго, жалгандан ант ичкендерге, болор болбос нерсеге ант иче берген өтө аскач адамдарга моюн сунбагын. Алар хаммаз адамдардын арасында кыйбат кылып жүрөт, бирөөлөргө зыян берет. Машшаин бинамим, адамдардын арасында ушак таратып жүрөт, адамдардын ортосун бузуп жүрөт, достордун ортосун ажыратыш үчүн алардын бири-бирине кайраштырат. Жана ошону эле бирөөлөрдүн үй бүлөсүн бузуш үчүн аялын күйөөсүн аялына ушакта баргандай бузук сөздөрдү таратып жүрө турган адамдарга сен моюн сунбагың деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде баяндап атат. Жана ошону эле бул ушакчы адам Кур'ан-ы Каримде хамманатал хатаб, отун көтөрүүчү дейт. Бул ошол жанагы ширеңкени бир таанын көтөргөн адам сыяктуу дейт. Адамдардын арасында ошондой от жагып, от таратып жүргөн адам дейт. Албетте ушактык бул адамдардын ортосунда душмандык пайда кылып, адамдардын ортосунда ошондой от жаккан адам сыяктуу. Адамдардын ортосуна от таштап, алардын мамилесин бузган адам бул шариятыбызда хамманатал хатаб, отун көтөрүүчү деп айтылат. Жана ошону да бул аят Абу Лахабтын аялы алда тозок татыктуу болгон. Анткени ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалаларды айтып, Пайгамбар саллаллаху ар кандай жаман ушактарды сүйлөп, элдерге таратып жүргөн аял болгон. Мына ошону хамманатал хатаб деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде атап өтөгөн. Жана ошону да кимде ким ушак таратып жүрө турган болсо, бирөөлөргө кайраштырып жүрө турган болсо, кандай бир кабар келе турган аны тасыктабастан элдерге айта бере турган болсо, мына ушул адамдагы хамманатал хатаб, отун көтөрүүчү, адамдардын ортосуна от жагуучу адам болуп эсептелинет. Жана ошону эле дагы аалымдарыбыз айтат, Хасан Басри айтат, бул ушакчы эч качан чынчыл болбойт. Эгерде чын кабар айткан болсо дагы, бул ушак таш келгендиги үчүн буга күнөө алат. Хасан Басри айтат, эгерде сага бирөө ушак айтып берген болсо, бирөөнү кыйбат кылып берген болсо, билгин, ал сени дагы башка бирөөлөргө кыйбат кылып барган дейт. Жана ошону да Кааб айтат, ваттакун намима, ушакчылыктан сактангыла. Ал кабырда эч качан эс албастан азапталат дейт. Жана ошону да аалымдарыбыз айтат, ушакчынын зыяны бул шайтандын зыянынан дагы зыяндуураак. Анткени шайтан адамдарга
васваса кылып алардын ортосун бузуп душманчылык пайда кыла турган болсо, ал эми намам ушакчы адам бул адамдардын ортосунда жүзмө жүз барып туруп алардын ортосун бузат дейт. Жана ошондой эле бул ушакчылык эки жүздүүлүк болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи эки жүздүүлөр жөнүндө мындай дейт: тажиду мин ширарун наси зал важхайни. Эң адамдардын эң жаманы, эң бузукусу, эң начары бул эки жүздүүлөр дейт. Аллази яти хаулай важхин ва хаулай важхин. Тегисине башка жүз менен барат, бунусунан башка жүз менен барат дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман кана зал важхайни фи дунья, кана лаху лисанан мин нари яумал кияма." Кимдеги бул дүйнөдө эки жүздүү боло турган болсо, кыямат күнүндө анын тили дозоктун отунан болот дейт. Анын тили күйүп, жанып турат дейт. Бул эки жүздүүлөрдүн жазасы. Жана ошондой эле дагы бул ушакташуулук, бул жалганчылык. Эң жалган сөздөрдөн бул эсептелинет. Ал эми жалганчылык бул адамды дозокко баштай турган амалдардын катарында. Эми урматтуу мусулман тууганым, биз бул ушакчылыктын чоң күнөө экенин билдик. Эми бизге кандайдыр бирөө ушак алып келе турган болсо, сөзсүз түрдө аны биз баяндап такташыбыз керек. Ошол ушакты тактабай туруп, кийин ошол кылган иш аракетибизге өкүнүп калбай турган болушубуз керек. Анткени ушакчынын зыяны аябай чоң. Бул сөздү тактабастан алып келе берет. Бир ушак себептүү үй бүлө бузуп кетиши мүмкүн. Ушак себептүү бирөөнү бирөө өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ушак себептүү бирөөнүн досунан, бирөө баласынан, бирөө агасынан, бирөө инисинен ажырап калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге кандай ушак келе турган болсо, биз муну баяндап такташыбыз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде: "Я ayyuhalladina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ey iman келтиргендер, эгерде силерге ушакчы бир фасык адам кабар алып келе турган болсо, силер аны баяндагыла, кийин артынан ошол ушакка ишенип өкүнүп калчу адам болбогула дейт. Албетте бул нерсеге биздин жашообузда окуялар аябай көп. Мына ушундай бир окуя болот, мен айта кетейин. Ошол араб мамлекеттеринде бир кыздын курсагы ишип калат. Кыз алып турмушка чыгыла келе кыз курсагы ишип калган кезде аны больницага алып барат. Больницага алып барганда жанагы врач ага эч кандай маани бербестен жөн эле бул боюнда болуп калыптыр деген диагноз чыгарып берет. Ошондо жанагы кызды үй бүлөсүнө алып келгенде агалары, инелери намыстанып, бирөө менен сынаа кылып боюнда болуп калып намыстанып, жанагы кызды өлтүрүп коюшат. Андан кийин кайра дагы башка бир врачты алып келип өлтүрүп койгондон кийин муну текшерип көрөлү деп текшергенде ошол курсагында бир оору чыгып, ошо бөйрөгүнөн ишип, курсагын өлтүргөн болуп чыгат. Мына урматтуу мусулман тууганым, ар бир кабарды тактабастыктын акыбети мына ушундай. Сөзсүз түрдө аягы өкүнүч, зыян болот. Ошон үчүн бул ушак сөзсүз түрдө биздин колубузда боло турган нерсе, бирок биз аны такташыбыз керек. Жана ошондой эле дагы бул ушакчылыктын көрүнүштөрү аябай көп. Мисалы үчүн үй бүлөдө ата баласына ушакчылык тууралуу тарбия берип коюшу мүмкүн. Кандай дегенде сенин агаң, же эжең, же карындашың кандай иш кылган болсо, ошону мага айтып кел деп ага бирөөлөрдүн артын аңдаштык, бирөөлөрдүн айыбын издештик, ушакчылык кылыштыктын үйрөтүп коет. Будан дагы инсан пенде сак болуштугу керек. Же болбосо мектепте мугалим өзүнүн окуучусуна паланча класста эмне болуп атканын, же бул балдардын арасында кандай нерсе болуп атканы тууралуу мага айтып келесиң деп ушундай ушакчылык адеп акылат үйрөтүп коюшу мүмкүн. Жана ошондой эле ушакчылыктын ар бир көрүнүштөрүнөн бул бирөөлөргө байкатпастан аны сүрөткө алып алыштык, же видеого алып алып туруп, кийин ошол соцсеттерде таратып жибериштик. Бул дагы ушакчылыктын түрү болуп эсептелинет. Мына ушундай ким мына ушундай кылып турган болсо, бирөөнүн уруксаты жок анын сүрөткө алып, бирөөнүн уруксаты жок анын сөзүн жаздырып, бирөөнүн уруксаты жок бирөөнүн видеого тартып туруп, ушу интернетке чыгарып жибере турган болсо, бул дагы ушакчылардын катарына кошулат. Кыямат күнү биз жана жогоруда айткан азаптарга душар болуп калат. Чоң күнөөкөр болот. Жана дагы ошондой урматтуу мусулман бир тууганым, биз тилибизди сактайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай: "Бен ядманили байна лихяйни ва байна захнайни адмана лахул жанна." Ким мага эки сакалдын ортосундагы жана эки буттун ортосундагы мүчөлөрдү сактайм деп убада бере турган болсо, мен ага кыямат күнүндө бейиштен убада беремин дейт. Ким тилин сактай турган болсо, ушакчылыктан, гыйбаттан, бирөөлөргө зыян берүүдөн, бирөөнүн аброюн төгүүдөн же башка бир жаман сөздөрдөн тилин сактай турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буларга бейиштен убада берип атат. Жана ошондой Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тилин сактаган адам
Ушакчылыктан, гыйбаттан тили сактаган адам бул мусулмандардын эң жакшысы деген Пайгамбар саллаллаху өз хадисинен элек Пайгамбар саллаллаху суралат: "Я Расулаллах, айюл муслимин афдал?" Мусулмандардын эң жакшысы ким дегенде Пайгамбар саллаллаху мен салимал муслимуна бисанихи ва ядихи, башка мусулмандар анын тилинен, анын колунан зыян албай турган болсо, саламатта кала турган болсо, мына ошол мусулман адам эң жакшы мусулман адам деп айткан. Эң урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабактан алуучу пайдалар: биринчи эле бул ушакчылыктан сактаныштык. Андан алыс болуштук. Ушакчылык боло турган коомдон да алысташтык. Жана ошол эле тилди жакшы нерсени адатка көндүрүштүк. Жакшы сөздөр менен, зикирлер менен, же башка нерселер менен тилди жакшы нерсеге көндүрүштүк. Жана ошол эле адам өзүнүн жашап аткан коомуна, өзүнүн чөйрөсүнө маани бериштик. Анткени сен чөйрөгө карап, ошол нерсеге эле көнүш керек. Жана ошол эле дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул ким ушакчы боло турган болсо, андан тооба кылып кайтыштыгы. Заматта тооба кылып кайтыш керек. Эгерде бирөөнүн аброюн төгүп койгон болсо, же бирөөнүн астында уят кылып койгон болсо, андан баары сөзсүз түрдө эле кечирим сурап коюш керек. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.